Sel aldı, koydu, saydan çıkar almadık. Sayga taş da verdi, korovuz yok. Kırdan koydu, sayga taş da verdi de hep almay kaldık. Sel gelgiçe çıkar alma koydum da saydan. Şimdi alıp gitti. Бул Ноокендин Кызыл Туу айылынын тургуну Нурдин Яшалиев. Жергиликтүү чабан элден жыйнаган 600дөн ашык кой менен жакында жайлоого көчүүгө камынып жаткан. 5-майдагы сел ташкыны 50дөй жандыктарды агызып кеткен. Учурда мал ээлери менен биргеликте сел агызган койлордун санын тактап жатышат. Кама албай коробуз жок. Кой качып эле мындай жок экен да жарларга мындай туруп калышты. Качып келип мөндүрлөрдөн эчкилердин аркасынан чуа берди. Балдарыбыз менен эптеп чыгарып, балдарыбыз да аман калды. Күйөөмдүн эптеп буттарын кайрып анча-мынча ыргытып калды. Ыргыткандарын тертип берди менен жаап эптеп алып калдык. Да ушундай жандардан Кудай сактасын эми дагы болбосун эми. Ошо элчиликтики. Сарай жокпу, кайда отурасыңар? Сарайыбыз жок да, сарай жоктун айынан ушундай болот да. Сарай болгондо дагы мына корого камап калат элек. Качып жанандай тосмо жоктор эме калккан жок үчүн сайларга мындай туруп калышты да. Аны чыгара албай кыйналып ушундай болуп калды да. Анча-мынча алып калдык. Алгандарыбыздан калган анча эле агып кетти ал. Азыр тактай элекпиз бу жерде 100дөн ашыя мүмкүн. Катуу жаандан пайда болгон сел ташкыны Кызыл Туу айылында 3 үйдүн королоруна кирип, тосмолорун кулатып таштаган. Селден жабыркагандардын бири Бумайран Найманова жаңы гана көчүп келген турак жайыбыз ылай алдында калды деп кейит. Мурда эми келгенде, мурда келип ансамса келчү экен, мындай көп келген эмес экен да. Биз мына бүт нерсени бүтүргөндөн келип бар жоктун талкалап кетти да. Эми ошонго онаяктан кичине мындай тозулуп катарга шагал-пагал төгүлүп калганда сал мындайраак болбойт беле дейм да. Эми мына эмнеде эгип калган бадараңдарыбыз болду балкын ушунча. Мына заборлорубуз кулады балам. Бүт чыгаша бардыгы болду да, эмне кылайын эми. Эми кооптулугу жок эле, айтышып койчу эле да, мына жака селкана кылабыз, мына жактарга тозобуз дегендери бар эле. Эми ошону тыт катарга көбүрөөк шагал төгүп койгондо мына туура мына жак менен асфальтчага түшүп кетет эле да, мынчалык залал болбойт беле дейм да. Эми ошодо эми Кечинде ким барып чыккан? Кечкурун балам бар болчу. Как раз балам өзү эми чыгып кетейин деп атканда келип калып, машинеси менен аркага кетип калып, эптеп нарактан өзү забордон чыгып качып, калганын келип алып кетиптир. Машинесинен жартылайын ушу кичине тактарын эме кылып кетиптир. Бала чаканы спортта гана эчтеке калбадым эле. Айттырбай келген Тилсиз Жоо айылдагы 5 гектарда эгин талаларын жарактан чыгарды. Эрте бышчы дарбыз, помидор жана балгар калемпири суу алдында калды. Адашбек Эркебаев кыштан бери жасаган мээнет талага кетти деп кейит. 1 гектар 70 сотук жерге эккен дарбызы сел жууп кетти. Насия менен талаачылык кылган дыйкан өкмөттөн жардам сурайт. Февралдан, почти январдан баштап ушу көчөттү өстүрдүк, көчөттү даярдап, эми өзүң билесиң көчөттү жөн эле келип эгип калбайт. Адам күчүн иштетесиң мунун ичине. Адам күчсүз болбойт бул. Айласыздын иши болду эми. Муну көрүнгөн жерден кредит алганбыз, көрүнгөндөн акча алганбыз. Насия көтөрүп, дар алганбыз. Муну киломканын бир эле үчтүгү 6000 сомдон турат, 5,5 миң 6 миң. Мындан 4 иштеткенбиз. Менде 20-30 миң өзү. Муну жапмай техника расходу. Оорчунду жагы, эң оорчунду жагы кара курсак эптеп, курсакты тойгузабыз эптеп мейли, эл бар, журт бар. Муну кредитти алып, кредитти жумшап алганбыз, ошо кредитти жаап алганга көчө аны бизде жардам болсо жакшы болмок. Достук айыл аймагындагы арык каналдар жарактан чыгып, эгин талаларга суу жеткирүү үзгүлтүккө учурады. Райондун башка аймактарында болсо дыйкандын талага эккен мээнетин мөндүр жууп кетти. Учурда жалпы 20 гектарда эгин аянты талкаланган. Сакалды менен Мас айыл өкмөтүндө, Арал айыл өкмөтүндө бул мөндүр жаган. Мөндүр жаган жалпы эсеби боюнча, район боюнча 20 гектардын тегерегинде болуп атат. Негизинен бул айыл өкмөттө 4 гектардын тегерегинде жашылча жемиш болсо, ал Сакалды, Арал, Мас айыл өкмөттөрүндө жүгөрү, пахта эгиндерине зыян келген. Негизи бул Достук айыл өкмөтүндө Кызыл Туу айылында дагы 3-4, 5-6 үйдүн эшигинин астындагы огородуна каптаган, үйлөргө зыян келтирилген эмес. Ошондой эле Мас айыл өкмөтүнүн 5 Шыгач айылына дагы ошо эшиктерин каптап суу топтолгон. Сакалды айыл аймагында деле ошол болгон. Кече 5-майда Алабука районунун 1-май айыл аймагында, Базар Кургун районунун 1-май
Үчбулак, Сейитказы, Сейдугум айылдарында, Сузактын Карадария айылында жана Майлысуу шаарында сел жүрдү. Жергиликтүү бийлик жана жарандык коргонуу күчөтүлгөн тартипте иштеп, келтирилген чыгымдарды жеринде тактап жатышат. Сел жүрүү коркунучу 7 майга чейин сакталаарын айтып жатышат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги туруксуз аба ырайы жана сел ташкыны болоорун байма-бай эскертүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу. Биздин үйдүн алдысында каттуу сел келди.